Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин эл менен болгон жолугушуусу Достук аймактык башкармалыгында улантылды. Жашоочулар менен болгон жыйынга шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев жана мекеме ишканалардын жетекчилери да катышты. Кала мэри Мураталы Тагаев 2019-жылдагы аткарылган иштери боюнча отчетун берүү менен бирге бул аймактагы көйгөйлөрдү укту. Жолугушууда жашоочулар тарабынан түнкү жарыктандыруу, жолдорду асфальттоо, суу, газ боюнча маселелер көтөрүлдү. Ал менен таанышкан шаар башчысы айтылган ар бир маселе жоопсуз калбай тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Белгилей кетсек, Достук аймактык башкармалыгында 28 миңден ашуун калк жашайт. Мэрдин эл менен болгон жолугушуусу алдыда дагы улантылат. Шаарыбыздын мэри отчеттук чогулушун өткөрдү. Бул чогулушка көпчүлүк ата-энелер, ушул жердин тургундары, ушул жерде иштеген адамдар, жашаган адамдар катышты. Биз мэрибиздин жасаган отчетун толугу менен угуп көрдүк. Жасаган иштери жөнүндө, келечектеги коюлгон максаттары жөнүндө айтылды. Аткарган иштери жөнүндө бизге мындай көрсөтүп бардык жагына маалымат берди. Биз ал жагына мындайча айтканда канааттандык. Көптөгөн көчөлөргө асфальттар болуп, скверлер ачылып, кыскасы мындайча айтканда шаарыбыздын көп жерлери жаңырып, көрктөндүрүлгөн жактарын айтып өттү. Эми карала турган иштерди, мүмкүнчүлүгү бар иштерди 20-жылга планга карап беребиз деген сөздөрүн беришти.